АКШда ак үйгө бир күндө 2 адам мыйзамсыз кирүүгө аракет жасады. Алгач 42 жаштагы жаран ак үйгө тосмодон ашып чуркаганда имараттагы бардык адам сыртка чыгарылды. Экинчи ирет өкмөткө кирүүгө аракеттенген өспүрүм босогодон эле кароолдордун колуна түштү. Египетте машыгуу учурунда аскер вертолету кулап түштү. Авиакырсыктан 6 адам каза болуп, бирөө тирүү калды. Вертолет Каирден 100 чакырым алыстыктагы Эль-Фаюм провинциясында кулаган. Донецк элдик республикасынын согушчандары жана Украинанын аскерлери бири-бирине 28 туткундарды өткөрүп беришти. Алмашуу Донецктен 30 чакырым алыстыкта болуп өттү. Буга Европа коопсуздук кеңеш уюмунун өкүлдөрү күбө болушту. Флорида штатында 45 килограмм салмактагы ташбака унаа тыгынына себепчи болду. Жолго чыгып алгач жаныбарды полиция бир нече саат аралыгында алып кеткен. Көрсө бульдозер аттуу ташбака тосмо түбүн чугуп, үйдөн чыгып кеткен экен.